Саламатсыздарбы? ISO боюнча айтсак, мына Google'га кирип, издөө таласына ISO деп эле жазасыз. Андан кийин бизге мына биринчиде турган ISO Кыргызской Республике. Анан бул жерге сиздин өзүңүздүн логиниңизди, паролуңузду, анан бул жерден тилди тандайсыз дагы, кыргызча, орусча, англисче. Кийин мына кирүү кнопкасын басасыз. Кирди. Мына бизге биринчи бет ачылды. Бул жерден биз мына мекемелер дегенге киребиз. Мына биздин киргизген окуучулар жана персоналдардын данныйлары. Нулевой классты кошуш үчүн мына академиялык дегенге киребиз. Бул жерден программалар. Бул жерден кошуу. Анан деңгээл деген жерден дошкольный дегенди тандап аласыз. Мынакей. Андан кийин программа дегенди. Мисалы 240 сааттыкпы, 480 сааттык. Бизге 480 сааттык. Билим берүү классы 480 саат. Аяктоо датасы 25 май жазасыз. Андан кийин төмөнүрөөк түшсөңүз, мына сааттар. Рисование ушулардын баарына галочка коесуз дагы. Сактоо дегенди басасыз. Ошондо сиз программага наристе нулевой классын кошкон болосуз. Мен жокко чыгарайын, себеби мен наристе классын кошконмун. Эми сменаларды кантип өзгөртөбүз? Сменалар дегенди басасыз. Бул жерден кошуу, сизде бир эле смен чыгып турат мурда. Мен кошкон үчүн 2 смен турат. Кошуу. Бул жерден сменди тандайсыз. Мисалы үчүн азыр менде смендер болгон үчүн подсменка деп чыгып калат. Сизде биринчи, экинчи смен деп чыгат. Биринчи сменди басасыз дагы. Анан мына жерден саатын өзгөртүп коесуз. Бул 12 сааттык болгондуктан бардыгын 12 сааттан түштөн кийинкилерди бирден баштайсыз кайра. Анан сактоо дегенди басасыз. Смендер кетти. Эми класстарга кантип бөлөбүз? Класстар дегенди тандайсыз. Бул жерде мына класстар көрдүңүзбү? Бардыгы наристе 480 А класс, Б класс, биринчи А класс, биринчи Б класс деп ошентип мына класс жетекчилери менен дайындалган. Сиз кошуш үчүн мына кошуу. Бул жерден тилин эгерде кыргыз, орус класстар болсо, орус класстар деп тандап коебуз. Бизде кыргыз класстар, билим берүү классын тандайсыз. Мисалы үчүн биринчи классты 2ге бөлөлү. Биринчи класс. Смены. Вторая смена. Класстардын саны 2. Бизде А Б класс. Кубаттуулугу ошол класстын максимальный канча окуучусу бар. Мисалы биринчи класстын Асында 25, Бсында 28 болсо, кубаттуулукка 28ди бересиз. Себеби Б классыңыз болбосо батпай калат. Бир аз төмөн түшсөк, мына биринчи класс ABC деп чыгып калды. Биз муну биринчи А класс, кийинкисин биринчи Б класс дейбиз. Андан кийин мына класс жетекчисин тандаш үчүн мугалимди тандоо дегенди басып, биринчи А класстын жетекчиси тандайсыз. Андан кийин биринчи Б класстын жетекчисин тандайсыз. Тандагандан кийин сактоо дегенди басасыз. Мен жокко чыгарам, себеби мен сактаганмын. Сиздер ушул сактоо дегенди басып, кайра экинчи классты кошуш үчүн кайра кошуу. Мына билим берүү классы дегенде эми мына экинчи класс, ушинтип ар бир классты бөлүп аласыздар. Эгерде бир эле класс болсо, мына класстардын саны дегенди 1 боюнча калтырасыз. Ошентип бирден нулевой класстан 11 класска чейин ар бирин кошуп киргизесиз. Эми окуучуларды кантип киргизебиз? Ал үчүн окуучулар дегенди басасыз. Бул жерден кошууну басасыз. Сизде мына жерден 0 деп чыгат. Кошуу. Мына фильтрге сиз бир окуучунун аты жөнүн жазасыз. 3 тамгасын эле жазсаңыз болот бир окуучунунчу. Мисалы мен мына жерге бир окуучуну каттап көрөйүн. Атын, фамилиясын, башка 3 тамгасын жазсаңыз болот. Бул чыкпады фильтрден, демек жаңы окуучуну кошуу. Аты деген жерге
атын жазасыз. Кааласаңыз аттестациясын жазыңыз, кааласаңыз жазбай эле коюңуз. Андан кийин фамилиясы. Андан кийин жынысы боюнча тандоо. Туулган күнүн жазасыз бир аз төмөн түшүп. Туулган күнү 2006. Андан кийин бул жерге көлүк номерин жазасыз. 162 4904. Андан кийин логин пароль дегенди сайт өзү берет. Сиз бул жакта кийинки дегенди басасыз. Андан кийин сиз бул жерден билим берүү классын тандайсыз. 7-класс. Жана биз класстарга бөлүп алганбыз. Кийинки класс дегенди биз 7А класс деп тандап коебуз. Андан кийин бул жактан аяктоо дегенди басасыз. Окуучу ийгиликтүү кошулду. Сиз ушуну гана кошуп турсаңыз болот азыр. Кийин ОМСин кийин кошосуз. Азыр не обязательно. Эми кийинки окуучуну кошуш үчүн дагы бул жерден фильтр берип кете бересиз, ушул сыяктуу эле. Эми персоналды кантип кошобуз? Ал үчүн персонал дегенге киресиз. Бул жерден кошуу, мына бизде кирген персоналдар. Бул жерде кошууну басасыз. Бул жерге аты жөнүн, биринчи баштамгаларын жазасыз. Жана фильтрге бересиз. Жок, мындай жаңы дегенди тандайсыз, атын жазасыз. Абдикрам Нарбаевич. Фамилиясын жазасыз. Андан кийин жактырган атын жазбайсыз, тандоо мужской, туулган датасын жазасыз. 1976. Андан кийин бул жерге паспорттун тандыйын жазасыз. Паспорт тандыйын жазып алайын. Паспорттун номерин жазгандан кийин кийинки дегенди басасыз. Андан кийин бул жерден кызматтын түрүн тандайсыз. Толук күн, позициясы. Мына мугалим болсо, мына учитель дегендерди катар тандап кете бересиз. Мынакей төмөн түшсөңүз, начальник класс жана башка. Мына жерде соцпедагог бар. Социальный педагогду ушул жерден тандап коесуз. Мынакей. Бул охранник. Тандайм. Персоналдын тиби, полная ставка. Бул жерден аяктоону басамын. Сиздер азырынча ушул гана данныйларды киргизип турсаңыздар болот. Башка данныйларды анан кошосуздар. Жана ОМС, жана башка дегендерди. Аларды дагы көрсөтүп кетем азыр. Эми окуучулардын ОМСтерин кантип киргизебиз? Мисалы үчүн мен бул жерден 3А классына Камилова Деминин данныйларын киргизем. Окуучуну тандайсыз. Окуучу чыгат бул жерден. Но ручканы басасыз. Редакциялоо. Бул жерден мынакей атасынын атын жазам. Адеми Уланбековна. Англисче кетип калыптыр меники. Андан кийин булары толгон. Документтин номери кирген. Дареги аралайлы. Кааласаңыздар жазып турсаңыздар болот. Почта индекс. Дарек мамычасы. Кыргызстан. Мына пин деген жерге, ушул жерде. Мынакей. Но пин эмес, экинчи пин дегенге ушул Адеминин пинин жазам. Эгерде окуучуларда инвалидность болсо, ушул инвалидностьту эме
пинин жазып, мына эгерде инвалид болсо инвалидность боюнча бересиздер. Төмөн жакта родители, мынакей имя матери жазабыз. Фамилия матери. Кааласаңыздар телефон номерин жазып коюңуздар, каалабасаңыздар жазбай эле коюңуздар. Апасынын туулган күнү, имя отца. Имя отца. Менин эмемкен бул. Аким болгуна. Напекун болсо дейт эгер. Жок, бул имя отца элекен, туура элекен. Нурланбек. Фамилия отца. Камилулу, номер телефона, туулган күнүн жазабыз. Эми бул жерден форма обучения буларды толтурбайсыз. И бул жерден сактоо дегенди басасыз. Ошентип окуучунун пинин, ата энеси тууралуу маалыматты мынакей жазуу ийгиликтүү жаңыланды дейт. Кайра кийинки окуучуга түшүн окуучулар ошентип жазып кете бересиз. Эми директор завучту кантип киргизем деп атасыздар. Кайра персоналга киребиз. Мисалы үчүн менин директорумду кошоюн директор кылып. Ал үчүн мына плюсту басабыз. Плюсту басып, бул жерден фильтр беребиз. Мына жаңы аты жөнүн жазып, андан кийин кошуп кете бересиздер. Фильтрден чыкканда дагы эме кыласыздар. Жаңы деген, эгер фильтр дегенди тандап алсаңыздар кошпой коет. Сиздер бул жактан жаңы дегенди басып, дагы ошону сактап кете бересиздер. Биринчисинде мугалим, кийинкисинде директор. Завучта да биринчисинде мугалим, кийинкисинде ОБГ деп жазып киргизип коесуздар. Эми мисалы бир окуучуну 2 жолу каттап алсаңыздар кантип өчүрөсүздөр. Ал үчүн мына окуучулар бөлүмүнө киресиз. Бул жерден ошол изделе турган окуучунун фамилиясын жазасыздар, мына лупага басасыз. Лупага бассаңыз, мына ошол 2 жолу жазылып калган окуучу чыгат мынакей. Бул жерде мына тандоо дегенди басасыз дагы, мына өчүрүү дегенди басып коесуз. Бул жерден өчүрүү, маалыматтар өчүрүлөт дейт. Аны басасыз. Мынакей, бир эле ошол окуучу калды. Бул жерден да бир окуучу 2 жолу жазылып калыптыр. Расулбек. Фамилиясын унутуп калдым азыр. Класс жетекчиси 2 жолу каттап коюптур мынакей. Мынакей бирөөсүндө. Ушул окуучу 2 жолу катталган мына тандоо, өчүрүү. Бул жерден өчүрүү дегенди басып коесуздар. Мына жерде ката кетиптир эле. Расулбек Расулбекович Алижанов. Тандоо. Мына кароону басасыздар. Бул жерде мына ручканы басып өзгөртөсүздөр. Мынакей. Расулбек атасынын аты Кеңешбекович болуш керек эле. Андан кийин мына төмөн жакта баары толтуруп, андан кийин сактоону басасыздар. Ошентип акча жазылгандарды же ката жазылгандарды оңдосоңуздар болот. Мугалимдерди деле ошентип оңдосоңуздар болот.